Сумканын ичин ачсаңар эле мынакей дагы бир сумка чыгат. Алтын белек кылып отуп, алтынга толуп кетти. Көзмөнчөгүмдүн аркасынан алдым. Косметикаден майда чүйдөлөр менен бардырга иштешпейм. Булардын баарын өзүм эле алгам. Кыздар билет болуш керек муну. Аябай кызаргандан подружкам ушуну алдыртып, басына деле карабайм, бирок брендине карайм. Ошону 3 күндөн кийин эле Маршруткадан алдырып ийгем да. Салам барыңыздарга. Аялзат алам ажары демекчи. Аялзаттын ошол ажарлыгын кармап туруу үчүн албетте аялзатына ушундай сумка керек. Неге дегенде сумканын ичинде баардык нерселерибиз бар. Мен бүгүн сиздер менен Кыз жибек программасында коноктомун. Өзүмдүн бүгүнкү сумкамдын ичиндеги нерселердин баардыгын тарыхын айтып тааныштырып берейин. Биринчи бул сумкам баардык кыздарга белгилүү бренд Герместин сумкасы. Бардыгына эле жагат бул сумка, анткени трендден, модадан кетпейт. Буну мен өзүм ар дайым бир жерден сумка заказ кылып алдыртам. Ошол кыздан алдыртканмын. Кытайдан алып келсе керек. Заказ кылып бир 20 күндөй күтүп жүрүп, анан мага келди. Бишкектен көргөн эмесмин, бирок азыр аябай толуп кетиптир мындай сумкалар. Ошол бул сумканын баасы 3500 сом болгон. 3500 сомго турган. Негизи эле сумка менен ооруйм десем да болот экен, анткени ар бир образыма ылайыктап алып ушинтип жүрөм постоянно. Ушундай Гермес сумкадан мисалы менде ар кайсы түрү бар да, бир 4-5 түрү бар. Анан кичинекей сумкалар менен ооруйм. Анан акыркы күндөрү могу тойлор, ар нерселер болгон үчүн мага жакындарым аябай көп сумка белек кылышыптыр. Бир 4-5 сумка белекке келди да мага. Ошол сумка менен ооба ооруйм десем болот. Эң биринчи эле сумкамдын ичин ачайын. Сумканын ичин ачсаңар эле мынакей дагы бир сумка чыгат бияктан. Бул сумкам ошо белекке келген. Тойма курбу кыздарымдын белекке келген Chanel деген сумка. Мини сумочка, азыр мода болуп атат десем болот. Бардыгы эле көтөрүп жүрөт. Остор бул белектер. Адаттагыдай эле баары оңой. Остор дүкөндөрүнүн бирине келип, жапжаңы Infinix сатып аласың да, экинчи смартфонуңду белекке аласың. Булар менен бүтпөйт. Дагы сонун 2 белек сеники. Керемет. Сага смартфон керекпи? Сага белек керек. Буну ичин ачсак, биякта флешкаларым бар, шакектерим бар, сөйкөлөрүм бар. Кыздар негизи аябай мындай алтын, жылтыракка кызыгасың. Мен чынын айтсам көп кызыкпачумун. Ошо ырдаганда эле микрофон кармаганда жашынакай чыксын деп эле мындай жалтырак шакектер тагынып койчумун, бирок турмушка чыккандан кийин туугандарым ар ким алтын белек кылып отуп, алтынга толуп кеттим. Апам сөйкө салды алтын, анан өкүл аталарыбыз падарт этип ушинтип атып, алтындар көбөйүп кетти. Анан бирок тагынганга аракет кылып атам. Обручалка колун сураганда таккан Эльзар, буну байке менен иним падарт этти деп баарын бирден айтып чыккансың. Шылса Эльзардын белектери жана жакындарымдын белектери бул жерде. Бул болсо менин тулпарым десем болот. Эч качан эч жерде тулпарымды реклама кылган эмесмин. Негизи ырчыларга машина алса деле, эмне алса деле барып алып уна жылдызды деп эле бирдеке дешет го. Мен ошондой эч качан реклама кылган жокмун. Инстаграмга да киришкен жокмун, анткени мен ушундай нерселерди жаман көрөм. Бирок азыр сиздерге келип ушул нерсе чыгып калыптыр, айтып берип коеюн. Бул унаамды ушул ачык эле айтканда көзмөнчөгүмдүн аркасынан алдым. Быйыл аябай бир кыялданып жүргөн Lexus үлгүсүндөгү RX 350 деген унааны сатып алганыбызга канча болду? 3-4 ай болуп калды. 3 ай 4 ай болуп калды да. Анан ошол күз бою иштеп тынбай 7 дубанын баарына барып келип жүрүп, ушул унааны белек кылганмын өзүмө. Анан албетте бул машинага Эльзардын дагы салымы чоң. Эльзар дагы өзүнүн катып бекиткен акчаларынан кошуп берген белекке деп. Ушуну айтып коеюн, Ошол бул сумканы жабайын дагы. Мен негизи машинада 3-4 сумка алып жүрөт экенмин, азыр ойлоп көрсөм. Бардык косметикаларымды бардыгын алып жүрөм, анткени сиздер билесиздер, биз любой жерде кетип бараттыр, той чыгып калат, же съемка чыгып калат, же да бир нерсе чыгып калат. Албетте кийим
косметика бардыгы жаныбызда болуш керек. Ошондуктан сумкамда ошонун бардыгы бар. Бул жакта косметикам. Эң биринчи эле бул менин пудрам экен. Бул деген жакшы, буну кыздардын бардыгы эле билет. Профессиональный пудралардын бири. Анан кийин менин биякта кисточкаларым. Adore Beauty Shop дегенден кисточкалары. Невидимкалар. Невидимка обязательно керек болот. Алыс жолдо бир нерсе болуп калганда. Анан бул очки албетте. Бул очкимди Элзар сатып берген. Канча сомго сатып бергенин билбейм. Косметика бартерге албайм. Негизи эле мен бартерге көп иштебеген адамдардын катарына кирем. Анан могу тоюбуз болгондон бери эле элдин баары жаза баштады. Аябай рекламага бир нерсе беребиз, бир нерсе жөнөтөбүз деп эле. Анан чындыгында майда чүйдөлөнгүм келбей атат. Акчабыз жете турган, акыбалым жете турган нерселер. Эми баарын эле жетет албетте, бирок мындай майда чүйдөлөрдү жөн эле реклама кылып, алып өзүмдүн Инстаграмдын баркын кетиргим келбей атат. Бирок чоң-чоң нерселерди бартерге иштешип баштадым. Мисалы уже эле үйүбүзгө 3-4 идиш аяктарды, стулдарды бартерге алып койдук да. Ошондуктан мындай косметика деген майда чүйдөлөр менен бартерге иштешпейм. Булардын баарын өзүм эле алгам. Ошол анан бул база под макияж, самый обычный. Мага жагат эме силиконовая база деп коет да. Ошол жагат. Анан мондай эки консилерим бар. Булар на все случаи жизни деген любой жакта бул керек болот да. Бир темный, бир светлый. Анан тоналканы айтайлык. Кыздар үчүн эң важный нерсе бул тоналка болуш керек. Мен ушул тоналка менен мынакей 2 жыл болду үзбөй колдонуп келатам. Catrice для сухой кожи деген тоналкада бул 004 анан 030 деген тонун колдоном. Бирөө темный, бирөө белый. Так, следующий бул менин бальзам для губ. Ушул бальзамды аябай жакшы көрүп. То есть бальзам дейм да, блеск. Прям сочный кылып, сонун кылып коет да губанычы. Анан кийин бул менин өчүп калды, карагачы, эскиргенденчи. Көпкө жетет да. Бул эме каш боёйм бул менен. Аттарын айтпаганыма кечирим сурайм, бүт баарын атын билбейм. Жагат го ошондо эле ала берем да. И биякта байкуш мындай жүрөт. Буну колдоном. Уже 7000ге жетип калыптыр. Баса берип. Булам эстеген сайын басып коюп жүрөм да. Эмеде электронный тесме деп коет го. Мен тесме дейм, анан элдер таспих деп эле ар нерсени дей берет экен го. Так. Мондай духим бар. Бул деген аллергия кылбайт. Кээ бир адамдар духиден аллергиялары бар, а бул вообще гипоаллерген духи деп жаңы чыккан. Кыздар билет болуш керек буну. Анан беркинде духилерим бар үйдө, алар оор болгондуктан салбайм. Могу болсо аллергазол деген бул для глаз. Бул эмне жүрөт? Баягы свадьбабызда кирпигим көзүмө монтип тие берип, кызартып салыптыр да, бул көзүмдүчү. Видеолордон көрсөңүздөр керек. Аябай кызаргандан подружкам ушуну алдыртып, көзүмдү сонун кылып койду. Бирок андан кийин колдонгон жокмун да. Так, что еще? Биякта карандаштар, кисточкалар, толтура экен эмичи. Могун мына салфан алып чыктым, бул бетим жууган нерсе. Кечирим сурайм, бияка чыгып калып турбайбы. Бул менин румянам, эң жакшы көргөн румянам, жөнөкөй эле Ruby Rose деген фирманыкы. Түгөнгөн сайын барып алып алам. Румяны колдонуп калгам, көп мурда колдончу эмесмин. Ошол негизи эле арзан, баасына деле карабайм, бирок брендине карайм. Баягы арзан, анан подделкаларга албаганга аябай аракет кылам, анткени алар аябай бетти бузат. Ошондуктан могулардын бардыгы эле оригиналдарга кирет да. Ошол. Мондай эмем бар. Кушон.
Бул аябай хит болду го быйыл. Мага еще подарок этишкен, бул Москвадан мындай подарочный кылып ошойдон. Бирок буну күзгүсүн эле колдоном да, бунусу жакпайт мага. Ошол дагы эмне бар экен сумкамда? Каш тергичим бар экен. Анан бул менин телефонум. Чөнтөкчүлөргө калган учурум болгон. Мен ал кезде Кыз Буракта ырдачымын. Анан үйдөн Кызыл Аскерде жашачубуз. Үйдөн чыгып, маршруткага отуруп алып, ошондо окууга баратсам керек эле. 2 күн, 3 күн мурун папам S8 беле, Samsung чоң мындай аябай ошол кезде 20 000 сом беле ошондой телефон сатып берген. Ошону 3 күндөн кийин эле маршруткадан алдырып ийгем да. Агылдырып, көзүм жалдыратып, ушундай жана папама чалып, ошо элдин көзү эле, "Папа, телефонум ушундай" десем, "Раз болот" дегенде элдин көзүнчөчү. Башка номер менен чалдым да. Ыйлап азыр өлө утушайт экен десем, "Раз болот" дедиле. Мессага үйгө барып ызычу салып саласың. Ошондой ответ уккам, ошондой бир чөнтөкчүлөргө кабылгам да, бир жолу эле. Ошол айымдарга албетте өзүңөрдү карагыла дегенде кандай, өзүңөрдөн эчтеке аябагыла дейт элем. Анткени мисалы кандай акча таап атсаңар, ошонун аябай, ошонун көп бөлүгүн өзүңөргө коротуп, өзүңөргө косметика алгыла, алтын алгыла, өзүңөрдү сүйүп, канча өзүңөрдү сыйласаңар, ошончо силерге доход дагы көбүрөөк келе берет. Мен ошону билем да, анткени мен өзүмөн такыр аячы эмесмин, бирок үстүнөн дагы кайра акча келе берчү да. Анан ошол өзүңөрдү сүйгүлө, дагы эмне дейт элем. Канча силер өзүңөрдү сүйүп, өзүңөрдү бааласаңар, күйөөңөр, жигитиңер силерди андан да өйдөрөөк баалап сүйөт деп ойлойм. Сиздерди терең урматтап, мен Айгерим Эшим болдум. Менин көрсөткөн нерселерим сиздерге жакшы бир таасир калса, анда мен кубанычтамын.